Ассаламу алейкум урматтуу Иқро медиа каналынын катталуучулары. Биз бүгүндөн баштап Сулайман алейхиссалам пайгамбар тууралуу баянды баштайбыз. Сулайман пайгамбар тууралуу баян алдыңыздарга бөлүк-бөлүк болуп жарыяланып турат. Андыктан биз менен бирге болуп, биздин баяндарга көңүл буруп угуп туруңуздарды суранабыз. Сулайман алейхиссалам пайгамбар тууралуу баян. Ибн Касир айткандай, Сулайман пайгамбар Дауд пайгамбардын уулу. Экөөсүнө тең Аллахтын саламдары болсун. Бул тууралуу Аллах Таала мындай дейт: Сулайман Даудга мураскор болуп калды да, анан ал элге кайрылып: "О адамдар, бизге куштардын тилин билүү жана бардык жакшылыктар берилди. Чындыгында бул нагыз артыкчылык" деди. Бул аяттын мааниси Сулайман пайгамбар атасы Дауттан байлык мүлктү эмес, падышалыкты жана пайгамбарлыкты гана мурастап калган. Анткени Сулайман Даудга мураскор болуп калды деген сөз бул атасынан калган бардык байлык мүлктөрдү да мурастап алып калган дегенди билдирбейт. Дауд пайгамбарда Сулаймандан башка да көп баласы болгон. Ошондуктан анын өзүнө таандык бүткүл байлыктар менен мүлктөрдү башка балдарын коюп, бир гана Сулайманга берип койгон деп айтуу адилетсиздик болуп калат. Мындан сырткары, ишенимдүү хадистердин биринде айтылган кабарларга караганда, сүйүктүү Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз мындай маанини туюнткан, насият айткан: "Биздин мал мүлкүбүз ошондой эле, бизге таандык пайгамбарлык вазифаны алып жүрүү милдети эч качан мурасталбайт. Ошондуктан биздин, башкача айтканда, пайгамбарлардын артыбызда калган бардык материалдык мал мүлктөр Аллах жолунда сарпталууга же садакага таратылууга тийиш." Абу Дарда радиаллаху анхунун мындай дегени кабардалат: "Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин укканмын. Чындыгында ислами илим ээлери пайгамбарлардын мураскорлору болуп саналышат. Пайгамбарлар болсо мураска динар дагы, дирхам дагы калтырышпайт. Алар илимди гана мураска калтырышат. Ал эми ким ошол илимди алган болсо, ага зор үлүштүн тийгени ошол." Сулайман алейхиссаламдын куштардын тилин түшүнгөнү тууралуу. Жогоруда келтирилгендей, Аллах Таала мындай дейт: Сулайман Даудга мураскор болуп калды да, анан ал элге кайрылып: "О адамдар, бизге куштардын тилин түшүнүү жана башка бардык жакшылыктар берилди. Чындыгында бул нагыз артыкчылык" деди. Демек Сулайман пайгамбар куштардын тилин түшүнгөн жана көпчүлүк учурларда куштардын алып келген кабарларын адамдарга кабарлаган. Ал тургай, ал кумурскалардын да тилин түшүнгөн. Ал тууралуу Куранда кабар бар. Байхаки рахматуллах алейхинин риваяты боюнча, бир жолу Сулайман ургачы карганын жанында күйпөлөктөп жүргөн эркек карганын жанынан өтүп баратып, жанында бараткан жолдошторунан минтип сурайт: "Булар эмне деп сүйлөшүп жатышканын силер билесиңерби?" Ошондо тигилер сурашат: "Алар эмне деп жатышат, о Аллахтын пайгамбары?" Сулайман мындай деп жооп берет: "Эркеги ургачысына сунуш кылып, мага турмушка чыксаң, Дамасктагы үйлөрдүн ичинен сен өзүң каалаганыңдын ичинде жашайсың" деп жатат. Анан Сулайман минтип түшүндүрөт: Дамасктагы үйлөрдүн баары аскадан оюп жасалгандыктан, анда карганын жашоосу эч мүмкүн эмес. Бирок кайсыл бир ургачыга үйлөнүүнү каалагандыктан, анын артынан түшүп, жандап, кызматын кылып, жардам беримиш болуп, жасакерленип, эптеп эле үйлөнүү максатында ургачыларга жагынып жүргөн ар бир жан, анын ичинде адам дагы накта жалганчы болуп эсептелет. Ибн Касирдин айтуусу боюнча, Сулайман пайгамбар чымчыктардын, канаттуулардын, куштардын тилин гана мыкты түшүнбөстөн, ар түрдүү жаныбарлардын жана ар кыл махлукаттардын тилдерин да түшүнгөн. Муну Сулайманды жараткан улуу Аллах Тааланын Сулайманга жана башка бардык жакшылыктар берилди деп айтканы тастыктап турат. Тагыраак айтканда, мисалы, ага берилген ошол жакшылыктардын айрымдары төмөнкүлөр: адамдардан жана жиндерден турган армия, адамдардан жана жиндерден турган кызматчылар, түрдүү курал-жарактар, куштар менен жырткычтардан турган армия, илим жана билим. Ошондуктан ал өзү чындыгында бул нагыз артыкчылык деп айтууда. Демек аларга тартууланган Аллахтын ырайымы менен жакшылыгы айкын жана даана, талашсыз жана шексиз болгон. Сулайман алейхиссаламдын кумурскалардын тилин түшүнгөнү тууралуу. Аллах Таала мындай дейт:
Сулаймандын жиндерден, адамдардан жана куштардан түзүлгөн армиясы жыйналып жана алар жүрүшкө чыккан кезде жолдо баратып өргүү үчүн бир азга токтолушту. Алар кумурскалуу өрөөнгө жеткен кезде бир ургаачы кумурска: "О кумурскалар, уяңарга киргиле. Сулайман жана анын аскерлери силерди байкабастан майкандап кетпесин", деди. Анын бул сөзүн уккан Сулайман жылмайып күлдү да мындай деди: "О Раббим Аллах, мен сага жагарлык жакшылык иштерди кылышым үчүн сенин мага жана менин ата-энеме көргөзгөн сансыз ырайымдарыңа шүгүр кылуучулардан кыл. Мени өз мээримиңе бөлө. Өзүңдүн жакшы иштерди жасоочу пенделериңдин катарына мени да кош." Ибн Касир рахматуллах алейхи мындай дейт: "Бул жерде бир жолу Сулайман пайгамбар жиндерден, адамдардан, куштардан турган армиясы менен согуштук жүрүшкө чыккан кезде асмандагы куштар жердеги аскерлердин үстүнөн учуп, жерде бараткан армияны жай чилдесинин дене куйкалаган аптабынан коргоо үчүн канаттары менен көлөкө кылышып, ал эми жиндерден турган армия адамдардан турган армияны коштоп, бирдиктүү бир башкаруунун алдында сапарда баратышып, алдыңкы отряддар алдыга озуп кеткендиктен арткылардын жете келүүсүн күткөн Сулайман аскерлердин жол жүрүүдөн алсырап калуусуна жол бербөө максатында бир азга өргүтүп токтоткон учуру тууралуу айтууда. Ошол учурда Аллах Таала мындай деп сүрөттөөдө: "Алар кумурскалуу өрөөнгө жеткен кезде бир ургаачы кумурска: "О кумурскалар, уяңарга киргиле. Сулайман жана анын аскерлери силерди байкабастан майкандап, тепсеп кетпесин", деди. Ошентип ургаачы болсо да, балким кумурскаларды башкарган падыша кумурска эне өз букарасына уяларына кирүүгө буйрук берип, өздөрүнө жакындап келе жаткан коркунучту эскертип, ал тургай Аллахтын амири менен Сулайман пайгамбарды да таанып, ысымынан атап келе жаткан армия башкага эмес, дал ошол Сулайманга таандык экенин даана билип, анын армиясы кумурскаларды тепсеп кетерин, анткени алар бул жерде кумурскалардын бар экенин байкабай да калышарын, өздөрүнүн аттарын туяктары менен кумурскаларга коркунуч жаратып жатышканын да алар билишпестигин түшүнүп, Сулайман жана анын аскерлери силерди байкабастан майкандап, тепсеп кетпесин дейт. А Сулайман пайгамбар болсо, кумурскалар эмне деп сүйлөшүп жатышканын түшүнөт да, Аллахтын ага жана анын ата-энесине тартуулаган сансыз немат жакшылыктарына көөдөнү толок кубанып, жүзү нурланып, жер жүзүндөгү бардык махлукаттардын тилин үйрөтүп койгон Аллахка чексиз шүгүрлөрдү келтирип, жаратканга болгон ыраазылыгы койнуна батпай, Аллахтын башка көптөгөн пайгамбарларына да тартуулабаган мындай зор жакшылыгына татыктуу жооп берүүгө сөз да, амал да таппай, кандай асыл сөз менен жооп берерин билбей, өзү жасап жаткан ибадаттарды абдан аз жана жетишсиз деп санап, жаратканды кантип ыраазы кылуунун жолдорун издеп бараткан болот. Анткени ал чындыгында эле жан жаныбарлардын баарынын тилин билип, жана аларды Аллахтын амири менен өзүнө толук баш ийдирип, башкартып, адамдарга гана эмес, жер бетиндеги бардык махлуктарга падыша болуу жагынан алганда, Аллахтын жападан жалгыз, тандамал пайгамбары болчу. Бирок кээ бир гафилетте, башкача айтканда, руханий уйкудан ойгоно албай, дагы эле уйкусурап жүргөн адамдар муну ката түшүнүп, калп айтышып мындай дешет: жан жаныбарлардын жана бүткүл махлукаттардын баары Сулайман пайгамбарга чейин эле адамдар менен такай сүйлөшүп келишкен. Анан Дауд уулу Сулайман бардык махлуктардан Сулаймандан кийин биз өз жолубуз менен кетебиз, эч качан адамдар менен сүйлөшпөйбүз деген ант убадасын алган. Ошондуктан канаттуулар, жапайы айбанаттар жана башка бүткүл жаныбарлар адамдар менен сүйлөшпөй калышкан. Алардын бул сөзү аша чапкан, жалган экени талашсыз. Эгерде андай болгондо, башкача айтканда, руханий уйкудагылар айткан сөз чын болуп, башка адамдар да Сулайман түшүнгөн тилдерди түшүнгөндө жана аларды өзүнө моюн сундуруп, хикмат менен башкара алганда, анда чындыгында эле мурда кийин бир да адамга тартууланбаган жиндердин, куштардын, айбанаттардын, курт кумурскалардын, тоолордун, айбанаттардын тилин түшүнүү жөндөмө Сулайман пайгамбардын артыкчылыгы болмок эмес жана андай болгондо ал өзү чындыгында бул нагыз артыкчылык деп айтат эле. Анын бул сөзүн Аллах Таала да ыйык Куран аркылуу бизге кабарлап айтып болчу. Ошондой эле, эгерде Сулайман пайгамбар
жан жануарлардын баарынан эми сенден башка эч ким менен сүйлөшпөйбүз деп антын алган болсо, анда анын бул кылган иши эч кимге, эч качан, эч кандай пайда алып келмек эмес. Болбосо, пайгамбарлардын кылган ишинен баштап, сүйлөгөн сөздөрүнө чейин, ал тургай, бышкырганынан баштап, чүчкүргөнүнө чейин турган турпаты менен, жалаң пайдалар менен фазилеттерден, берекелер менен куттардан турат эмеспи? Ошондуктан Сулайман мынтип айтууда: О Раббим Аллах, мен сага жагарлык, жакшылык иштерди кылышым үчүн сенин мага жана менин ата-энеме көргөзгөн сансыз ырайымдарыңа шүгүр кылуучулардан кыл. Мени өз мээримиңе бөлө. Өзүңдүн жакшы иштерди жасоочу пенделериңдин катарына мени да кош. Ошентип Сулайман пайгамбар өзүнө жана ата-энесине Аллах Таала тартуулаган сансыз жакшылыктар жана эч кимге мурда кийин эч качан берилбеген нагыз артыкчылыктар үчүн чексиз шүгүрлөрдү келтирүүгө мүмкүнчүлүк берүүсүн жараткандан тилеп дуа кылат. Ошондой эле ал ушул эле жерде жакшы диний амалдарды аткарууга, ага Аллахтын күч-кубат берүүсүн, өлүмдөн соң кайра тирилүүчү, кыяматта болсо Раббинин такыба жана диндар пенделери менен чогуу тирилүүнү суранат. Ас-Зухри рахматуллах алейхи мындай деп кабарлайт: бир жолу Дауд уулу Сулайман алейхиссалам өзүнүн азгана кайжандоочулары менен бирге эшикке чыгып, Аллахтан жамгыр суроону ниет кылышат. Ошондо эшик алдында кумурсканын бир колун көтөрүп, Аллахтан жамгыр сурап дуа кылып жатканын көрөт да, жандоочуларына айтат: артка кайта бергиле, анткени иншаллах жамгыр болот. Тигил кумурска Аллахка жалбарып жамгыр сурады эле, анын дуасы кабыл болду. Сулайман алейхиссалам тууралуу баяндарды мындан аркы чыгарылышыбызда да чыгарып турабыз. Андыктан Ихро Медиа каналынын угармандары, биз менен бирге болуңуздар жана бизге катталыңыздар.